Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, Манас жаңырыгы телерадио компаниясында ачык микрофон берүүсү. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Кыздын 40 чачуу уулу дегендей эжекебизден баштасак, Арузат Эл Куту саясий партиясынын төрайымы Бекова Алмакан эжекебиз жана ошондой эле Чоң Казат элдик кыймылынын лидери Максат Мамытканов агай. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Учурда коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Анын ичинде 1-июлда элди митингге чакырган ролик социалдык тармактарга тарап жатканына күбө болуудабыз. Ошол эле учурда сиздин бул чакырыктар чагымчылдар деген ролигиңизге да күбө болдук. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн пикириңизди тастыктап өтсөңүз. Эң биринчиден ушул силер айтып өткөн 1-митингге 1-июлдагы айтылып аткан митинг боюнча Чоң Казаттын эч кандай тиешеси жок. Муну деген мен канча жолу айтып атам, дагы бир ирет силердин деген телекөрүүчүлөрдүн бардыгы биздин кыймылдын колдоочулары жана реалдуу түрдө Кыргызстандын патриоттору эч качан ушундай чагымчыл иш-аракеттерге алдырбаш керек. Биздин кыймылдын андай эч качан максаты болгон эмес, эч кандай мындай терс көрүнүштөргө эч кимди чакырган эмеспиз. Ошон үчүн бул митингге дагы биздин тиешебиз жок. Мындай чагымчыл иштер 1-июль бул уже 3-чү жолкусу болот. Биздин кыймылды каралап атайын. Ушундай чагымчыл 3-чү күчтөр же башка биздин саясий оппоненттердин атайын жасалган иштери. Биринчи жолу бизди деген ушундай митингтерге байлап, Чоң Казатты каралайлы деген ниетте жасалган иш 2-марттагы Садыр Жапаровдун митингине жабыштырышкан. Ошондо биз алдын ала айтып чыкканбыз. Садыр Жапаровдун бошотуу жөнүндө митингине Чоң Казаттын эч кандай тиешеси жок деп. Ошого карабай аябай аракет кылышты. Мунун бардыгы атайын Чоң Казат кыймылын каралоо негизинде болгон. Анткени ошол убакта биз уюшулгандан бери 20-жылдын башында болду да, январда. Ошондон бери биз жасап аткан иштердин бардыгы аябай элдин арасында талкуулоого түшүп, бизди колдогондордун саны көбөйө баштаган. Ошентип коррупциялашкан мамлекеттеги күчтөр жана тымызын биздин деген Кыргызстандын душмандары ушу биздин кыймылга деген каршы ушундай иштерди баштай башташкан. Экинчи ирет ушундай чоң митинг болот экен деп, мына пандемия мына бүтөт деген 16-майдагы митингге жабыштыра башташты. Атайын алдын ала 2-3 жума мурун ушундай Чоң Казат уюштурат экен деп. Ошон үчүн мунун бардыгы деген жөн болгон эмес. Мынакей бүгүн дагы 1-июль жөнүндө сөз болуп атат. Биздин эң негизги максат мамлекетке деген пайда келтирүү. Элдин жакшы турмушуна түзүүгө, ошону курууга жардам берүү. Ал эми могу чагымчыл иштердин негизи таптакыр башкада. Ушул чагымчыл чакыруулардын негизинде биздин Кыргызстандагы саясий жактан көп деле ою жок адамдар ушуга алдырылып, анан жанагындай терс көрүнүштөргө өткөрүп кетүү. Мунун бардыгы деген атайын жасалат. Элди деген реалдуу түрдө жакшы ниеттеги жасалган иштерден алаксытып, жанагындай терс иштерге алып барып, жакшы иштердин башын деген ошо менен жамандап буруп, элди деген ушундай дүрбөлөңгө салып, кайрадан мамлекет менен элди бири-бирине кайрыштыруу максатында жасалып атат. Ошон үчүн айтып коелу дагы бир ирет. Биз Чоң Казат кыймылы эч кандай ушундай роликтерди чыгарган эмеспиз. Бул роликтерге тиешебиз жок. Ошон үчүн биз 1-июлдагы митингге эч кимди чакырбайбыз, барбайбыз, аралашпайбыз, уюштурбайбыз. Ошону баарыңар ачык угуп койгула. Эгерде кимдеги ошол күнү чыкчы болсо, ошол Кыргызстандын душманы. Бунун артында ким турат деп ойлойсуз? Баягы баары эле айтылып жүргөн 3-чү күчтөр. Ушу Кыргызстанда кайра тополоң болсун. Бийлик деген ушу менен олку солку болсун, эл менен кайрыштырып атайын. Анан кайрадан биз мынакей ушул боло турган нерселерди деген эгерде болтуралык кылсак, ошолордун ою ошондой ишке ашып кетчү болсо, анда биз кайрадан артка чегинген болобуз.
Мына 5-жылкы революция өзүнүн максатына жеттиби? Жок. 10-жылкы революция максатына жеттиби? Жок. Мынакей, биз ар бир революциядан кийин эл ушундай үмүт эткен, бирок элдин үмүтүн деген ошол убактагы саясатты деген колуна алып, мамлекетти башкарып кеткен күчтөр ишке ашыра албады. Элдин деген үмүтүн деген актабады. Мына азыр дагы жасалып аткан ушул үчүнчү күчтөрдүн аракети дагы ушинтип эл менен бийликти бири-бирине кайраштырып, кайрадан артка чегинүү. Эгерде ошондой алардын максаттары ишке ашып кете турган болсо, анда биз өзүбүз, мынакей эл кайрадан экономикабызды талкалап, өзүбүздүн не то что зыян, экономика деген бул эл да жөнөкөй. Мына канча жолу мародерлук болду. Ошол мародерлуктардын деген негизинде ким жапа тартты? Карапайым эле ошол ишкерлер болду да. Мына канча магазиндер тонолду. Алардын деген тонолгон товардын ээси жөнөкөй эле ишкерлер болду да. Канча кишилер банкрот болду. Канча кишилер кредитке алган товарын төлөй албай, үйлөрүнөн ажырап. Көрүп атасың да. Ушундай нерселердин деген залакасы өтө оор. Айрыкча мамлекет үчүн өтө оор болот. Анткени ушунун негизинде кийин биздин Кыргызстанга инвестиция тартып, бизге жардам берели деген, жакшы ниет менен бизге жардам берели деген ишкерлер, мамлекеттер бизден деген качат. Ошентип биздин деген Кыргызстандын келечегин өлтүрөлү деген кара ниеттик иштердин максаты ошондо. Бүт элге дагы чакырык таштап кетели. Чагымчыл иштерге алдырбагыла. 1-июлдагы митингге келбегиле. Аны деген биз уюштурган эмеспиз. Аны как раз кыргыз элинин, мамлекеттин душмандары уюштуруп атат. Ошол душмандарды эми биздин укук коргоо органдары өздөрү таап жазаласын. Алмакан эже, айтсаңыз, аял оңолмоюн, коом оңолбойт деген уран менен 2016 жылдан бери ар кандай иш-чараларды өткөрүп келесиз. Бул уран менен чыгууңузга эмне түрткү болду? Буга түрткү болгонунун себеби мен өзүмдүн кесибим боюнча көп өлкөлөрдө болдум да. Анан ошол жакта жүргөн биздин курдаштар, биздин замандаштар, биз курактуу аялдар, бала чакасын, үй бүлөсүн таштап акча табам деп ошол жактарга кетип, ол жактарда кыйла жүдөп какап, анан кийин бул жакта калган биздин ошол энелерибиз дейинби, эжелерибиз дейинби, мына ошолор арзыбаган акчага митингдерге чыгып, бир элдин тынчтыгын бузуп, анан ушундай бир жаман жоосунсуз жоруктарга баргандыгы үчүн мен жүрөгүм ооруп, биз энелер үчүн баардыгы биздин балдарыбыз, баардыгы үчүн биз күйөбүз, сыздайбыз, жүрөгүбүз ооруйт. Биз эч качан балдарыбызды же кыздарыбызды жоготуп, кан какшап ыйлап калышты каалабайбыз. Мына ошонун негизинде мен ошол 7 областтан 7 лидер аялды таап, анан ушул биз аялдар оңолмоюнча коом оңолушу кыйын экен. Келгиле жапатырмак, биз өзүбүздүн эң биринчи ушул аялдарыбыз өзүбүздү оңдойлу. Анан кыздарыбызга тарбия берели. Баягы кызды 40 үйдөн тыюу деген болгон, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегендей, эң биринчи биз өзүбүз жолубузду таап, түз жолго түшөлү. Анан кийин биз башка жумуштарды аткарсак болот деген иши кылып ушуга окшогон көп баягындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү биздин аялдарыбыз мына 2019 жылы 18-19-20 октябрда эл аралык форум өткөрдүк. Ошону менен бирге эле биз деген баягы кыргыздын каада салт үрп адаттарын 32 боз үй тигип, анан ошо бүт кыргыздын улуттук кийимдерин, каада салттарын даңазалап, анан дүйнө элине таанылдык. Кудайга шүгүр, мен мына азыр максат айтып атпайбы? Баягы митингге мисалы биз аялбыз да, күйөөбүздү чыгарбай койгонго колубуздан келет. Балдарыбызды чыгарбай коюш биздин колубуздан келет. Ошон үчүн биз энебиз. Ошон үчүн биз энелер өзүбүз баягы кичине бир арзыбаган акчага
чынын айтайын, мен энелерди көрүп жүрөгүм ооруйт да, ошо эмнеге чыгып алышат? Биз энебиз да. Эмне үчүн чыгат? Мисалы, мына Аскар Акаевди жаман деп кетирдик, Бакиевди жаман деп кетирдик, Атамбаевди камадык, туурабы? Анан ошону менен эле биздин жашообуз оңолуп кеткен жок да. Анан биздин ошол эгерде биз жашообузду оңдойбуз десек, ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Биз өзүбүз пейилибизди оңдошубуз керек. Балдарыбызды туура жолго салышыбыз керек. Күйөөлөрүбүзгө жакшынакай жар болушубуз керек. Эне деген үйдө болуш керек да. Мына ошон үчүн биз деген ушул митингдерди болтурбай коюу дагы бул энелердин колунда деп ойлойм да. Анан кийин мен ойлоп атам, эч качан эч убакта биз мына 3-чү революция дейлиби, төңкөрүш дейлиби буга жол бербешибиз керек. Себеби дегенде, эгерде биз ушуга жол бере турган болсок, эң коркунучтуусу биз мамлекетибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде бул кыргыздар тынып тынчыбаган эл экен, майдачыл эл экен, бирин бири көрө албайт экен, өсүп келатканды бутунан тартат экен, өлтүрүп коюшат экен, камап коюшат экен. Иши кылып кыргыздын душманы кыргыз деп ким айтты эле? Анын сыңарында ошо бири-бирибизге душман болуп эле биз өзүбүздү өзүбүз жеп атабыз да. Анан чынын айтыш керек, жаман дей берсек бизге эч ким жакшысын бербейт. Ошон үчүн биз энелер, биз ушул балдарыбызды, күйөөлөрүбүздү эч качан эч убакта ошондой бир жаман нерсеге алдырбашыбыз керек, жолго чыгарбашыбыз керек. Биздин колубуздан келет. Ошону менен бирге эле эми мына чоң казат боюнча мен айткым келет. Булар аябай жакшы идеяларды көтөрүп чыгышты. Биз энелер бата бердик, биз ыраазы болдук. Себеби аты эле айтып турат, бул чоң казат депчи. Анан кийин биздин ошол жаштарыбыз, жигиттерибиз, духу барлар көтөрүлүп чыгышты да. Булар мисалы үчүн мамлекетти жоготолу, же болбосо элдин тынчтыгын жоготолу, же болбосо бузалы деген бир жаман ниетте чыгышкан жок. Азыр биздин кыргыздарда эң эле жаман жагы кичине эле биздин президентибизди же дагы бирөөнү жакшы жактарын айтып койсоң, ошонун партиясы экен, ошонун адамы экен, ошонун арыгын чаап атат экен деп эле чыгышат да. Мисалы мен ушу чоң казаттан көрүп аткан жокмун. Булар баягы Матраимовдун же Жээнбековдун же дагы бирөөнүн арыгын чаап атканын да. Мен көрүп атам булардын ошо накта жүрөгүндө духу бар, ушу келечекке кайдыгер карабаган жигиттерибиз топтолуп аракет кылып атышат. Максат агай, айтсаңыз, Алмакан эжеке чоң казат жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып өттү. Ал эми негизги максаты эмне? Өзүңүздүн өзүңүздөн уксак. Эң негизги биз алдыбызга койгон максат бул жаңы саясий кырдаалды жаратуу, жакшылыкка үмүт кылуу, ошол жакшылыкты алып келүү. Ошонун баардыгы деген жаңы таза балдардын, кыздардын колунан келет. Эмне үчүн биз мындай бүтүнгө келдик? 2 революция болду. 2005 жылкыны биз көрдүк. 10 жылкыны дагы көрдүк. Ошол 2 революциянын эң катачылыгы эртеси күнү ошол мамлекетти оңдоп кете турган жаңы таза команда жок болгон. Ошон үчүн 5-жылы манты жеп аткан жеринен Бакиевди алып келип отургузду. 10-жылы болсо тиги 14-төнү түрмөдөн алып чыктык. Алардан башка эч ким жок болуп калып, ошол 14-тө убактылуу өкмөт болуп отурду. Конституцияны каалагандай жазышты. Мамлекетти деген башкарышты, убактылуу өкмөт болуп алып. Ошентип алардын да командасы жок болгон. Реформа жасай турган жаңы таза командалары жок болгондуктан 2 революция ишке ашпай калган. Ошон үчүн биз ушул катачылыктарды кайталабайлы деп өзүбүзгө деген максат койдук. Жаңы таза команданы азыр түптөп алышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн биз бүт элге кайрылдык. Айрыкча региондорго, райондорго, шаарларда жүргөн эл өзүнүн арасынан өзүнүн келечегин көрө турган, ошону деген жасай турган балдар, кыздарды деген бергиле деп кайрылдык элге. Жаңы таза саясий күчтөргө буга чейин эч бир жогорку кеңеште отурбаган депутаттар, мамлекеттик чиновниктер, уурулукка, коррупцияга аралашпаган жаңы таза балдар менен кыздарды чакырдык, келгиле, биригели. Биригиш үчүн биринчи баарыбыз бири-бирибизди таанып калышыбыз керек.
Чоң Азат ушундай площадка болду да. Жаңы таза лидерлерди, жаңы таза саясий күчтөрдү бириктирип, бири-бирибизди угуп, таанышып, өзүбүздүн деген ойлорубузду ачык айтып, ошонун негизинде бир жаңы таза команданы түзүп алалы деген ниетте иш алып бараттык. Анан бирок коронавирус болуп кетти. Коронавирустан кийин мынакей азыр кандай кыйынчылыктар пайда болду экономикада. Бирок ошого карабай биз өзүбүздүн ишибизди жасап келаттык. Эң негизгиси биз мынакей 20-жыл өтө бурулуш жыл болот. Быйыл деген сөзсүз түрдө күзүндө жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ушул жогорку кеңешке эгерде биз таза саясий күчтөрдү, акчасы жок, коррупциясы жок алып келе алсак, ушул Кыргызстандын деген жеңиши болот. Бүт кыргыз элинин жеңиши ушунда болот. Анткени буга чейинки болгон шайлоолордун баардыгы 30 жылдан бери бүт эле коррупция, акча. Акаевдин да иши бүт ошо менен эмнеге жетти? Бакиевдин убагында кандай болду? Акыркы 10 жылдын ичинде көрдүк да, 2 шайлоо кандай өттү. 2 шайлоонун негизинде мынакей 10 жылда жасала турган иштер жасалбай, мамлекетибиз коррупциядан арыла албай койду да, тазалана албай койдук. Ошон үчүн элде деген ушул үмүт турат. Ушул деген үмүттү ишке ашырыш үчүн жаңы таза саясий команданы алып келиш керек болуп атат. Ушул жакшылыкка деген эмне? Эл каршы турабы? Же биз жасап аткан ушул ишибиз эмне жаманбы? Жаңы таза балдар кыздарды саясатка алып келип, жаңы жүздөр менен жакшылык жасайлы деген ниет жаманбы? Эмне ошого да мамлекет каршы турабы? Жок да. Бул баарыбыздын максатыбыз. Кыргызстандын бүт ар бир үйдө айтылып аткан сөздөр ушулар. Анан акчасы жок балдар эң үчүн таза бала болсо дагы саясатка аралашпай келе албайт. Анткени буга чейин бизди 30 жылдан бери ушинтип баары уктатып келген. Силердин акчаңар жок, силер деген бийликке келе албайсыңар. Эгерде акчасы жок болсо жөнөкөй адам эмне адам эмес бекен? Анын үнүн, анын деген акыл эсин, анын деген ушундай жакшылыкка умтулган ниетин деген мамлекет эл пайдаланбай калабы? Андай акчанын эмне кереги бар анда деген суроо туулат да. Андай мамлекет деген ошентип түзүлбөйт. Ошентип акчасы жок, жүрөгү таза, колу таза, ою таза, ниети таза балдарды бириктирип, ушинтип мамлекетке биз алып келе албасак, анда мамлекеттин келечеги деле болбойт да анда. Анда алар эмне? Бирөөнүн акчасына кул болуш керекпи? Бирөөнүн деген олигархтын акчасына эмне алар? Малай болуп иштеп бериш керекпи? Мына ушунда болуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Келгиле, жаңы таза саясий күчтөр биригели. Бизге деген жолтоо эч ким болгон жок. Ушул 20-жылы өтө жакшы жыл болот. Анткени мамлекетте тазаланайын деп отурат. Эл дагы тазаланайын деп отурат. Бирок ошол тазалануунун белгиси эмне болот? Ушул таза жүздөрдүн пайда болушу. А эгерде алар пайда болбосо, келбесе, анда кантип эл ишенет ошол жогорку кеңеш жаңыланды? Бийлик органдары жаңыланды, мамлекет жаңыланды. Эмне анда далилдеп берет анда? Ошо эскилер элеби? Кайра эле келгендер ошолбу? Жок, андай болбойт. Ошон үчүн биз баарыбыз биргелешип жаңы таза күчтөрдү жаратышыбыз керек. Ошон үчүн мынакей апалар бизге баталарын берип атат. Аксакалдарыбыз баталарын берип атат. Бул баталардын негизинде алар бизге жакшы балдар кыздарын таап берсин. Ошон үчүн биз кайрылып өткөнбүз. Региондордо ар бир райондон өзүңөр ишенген балдарыңарды бизге бергилечи. Анткени бизде саясатта мына Текебаевдин жазган мыйзамдары боюнча сөзсүз түрдө бийликке аралашыш үчүн сөзсүз түрдө саясий партия болушуң керек. Анткени жогорку кеңешке бүт бийлик бутактарын шайлаган партия болот. Ошон үчүн биз партия деген жокпуз. Бүт жаңы саясий күчтөргө кайрылып кеттик. Келгиле. Канча партияңар бар? Араңарда канча таза балдар, кыздар бар? Келгиле. Бир жаңы таза программаны түптөйлү, биргелешип. Анткени бир кишинин деген башында баары болбойт. Ошентип биргелешип бир жаңы саясий стратегияны жазалы. Мамлекетти оңдоонун программасын жазалы. Ошону деген элге сунуштайлы, алып чыгалы, айтып чыгалы, элге түшүндүрүп берели. Ошентип анан мамлекетте жаңылануу келет. А эгерде андай жаңы ойлор, жаңы жүздөр чыкпаса, мамлекет эч качан өзгөрбөйт. Ошон үчүн мынакей бүгүнкү күнү олигархтар ачык эле айтып атпайбы? Бул жылы эң кымбат шайлоо болот. Бирөөлөрү айтып атат.
Биз 20.000 сомдон ар бирөөсүнү таратабыз деп. Бул кандай, мен түшүнбөйм мындай нерселерди. Баягы эле акча. Акча. Акча деген турмушта көп нерсени чечет, бирок акча бул жөнөкөй эле инструмент. Инструмент. Бирок акча максат эмес. Элдин, мамлекеттин деген максаты акча, мансап эмес. Эң негизги эл менен мамлекеттин жөнөкөй патриоттун максаты бул эл жакшы жашасын, турмуш оңолсун, чындык, акыйкаттык орнолсун. Мына ушул максат. Анан ушундай заман жаңы доорду жаратышыбыз керек. Ошонун баардыгын жаңы таза кишилер эле жасай алат. А буга чейинки ушул коррупциялашкан системада жүргөндөр ошону жарата алабы? Ошолорго бирөө ишенеби? Мына түпкү маселе ушул жерде. Ошон үчүн биз элге деген ушул тандоону жасаганга жаңы таза команданы көрсөтүп беришибиз керек. Арузат Эл Кутуу партиясынын жакынкы пландары менен бөлүшүп өтсөңүз. Мен ушуну мындай кайталап айткым келбей атат. Себеби дегенде көп нерсени максат айтып койду. Биздин баягы программадагы бар нерсенин баардыгын эле мындайынча айтканда айтып койду да. Биз ошол 2016 жылдан бери ушул элет жеринде отурган аялдар менен, кыздар менен, келиндер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз да. Биздин кыргыздарга билесиңби эмне керек экен? Бир кичине мындай жол эле көрсөтүп коюшуң керек экен да. Айрыкча биздин аялдарга. Анан ошол жолду эле көрсөтүп койсоң, өздөрү менен өздөрү кете берет экен. Мына ушул сөзүм кур болбош үчүн бир-эки нерсени айтып кетейин. Мисалы, Ош областында Алай районунда ошо биздин Арузаттын аялдары өздөрүнүн аракети менен эле Арузатка мүчө болгондон кийин эми биз көп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да, жол көрсөттүк, кантип бала чака багыш керек, кантип күйөөгө мамиле кылыш керек, кыздар турмушка чыкканда кайненеге, кайнатага, кайын журтка кандай мамиле кылыш керек, эмне үчүн мындай ажырашуу көп болуп атат. Мына ошолор боюнча биз сабак өтөбүз да. Анан ошолордун негизинде аялдар өздөрү эле мындай кылса болот турбайбы, көп бириксе көл болот дегендей. Анан баардыгына билесиңби сиңдим, өкүнүчтүүсү биздин кыргыздарда бир ишти баштасаң эле ким каржылап атат деп башташат да. Ошондой суроону берет. Артыңда ким турат, ким каржылап атат депчи. Анан кийин артыңан ошол СМБсы түшөт, 10-чу абдели түшөт, анан дагы бирдемелери түшөт. Жөн эле аңдып жаныңды коюшпайт да. Анан кийин буну менен эмнени айткым келип турат мен? Биздин элдердин карапайым, жөнөкөй үйдө отурган аялдардын дейлиби, эркектердин дейлиби, иши кылып ошолордун 1 сом акчасынын берекеси болот экен да. Ошол мен ушул идеяны көтөрдүм, келгиле. Көңүлүңөрдөн чыкканын баягы чогултуп, анан ушул боюнча биздин кыргыз экенибизди. Мына мен башка өлкөлөрдө жүргөндө айтышат. Кыргыздардын ар бир сөзүнүн сөзүндө касиет бар. Касиеттүү эл, байыркы тарыхы бар. Ушундай тоодо абасы таза, сонун жерде жашаган элдер деп бизди тим эле баягындай бир башкача мындай сыйлап башкача көз карашта карашат. А биз өзүбүздү өзүбүз чүнчүтүп, өзүбүздү өзүбүз жамандап атабыз. Ошон үчүн биз деген өзүбүздө бар нерсени чыгаралы деп, анан ошол аялдар өздөрү акча чогултушуп, анан бир ташталып кеткен помещенияны алып, анан ошолор ар бири өздөрүнүн машинкаларын үйлөрүнөн көтөрүп келип, куруп, анан эшигинин оозуна Арузат аял коомдук бирикмесинин чакан ишканасы деп жазып алышып, анан ошол жерден анан баягы заказ алышып, мына азыр өздөрүнүн иш алып барышат. Бала чакаларын ошол негизинде багып атышат. Анан кеч ошо коронавируста баягы маска тигип бекер баягындай таркатышты. Анан мына банкрот болуп, өлгүлөр келип, жашоодон үмүт үзүлүп, кантип өлүп алсам болот экен деген аялдар бүгүнкү күнү өзүнүн кыргыз улуттук кийимдерин кийип алып, элечектерин кийип алып, биздин ошо түшүндүрүү иштерине, ушул биздин алып барып аткан иштерибизге өздөрү келип катышып, өздөрүнүн идеяларын айтып, мен ушудан эмнени көрдүм билесиңби? Бунун айтканына мен 100% кошулам. Ошол биздин кыздарыбыз ушунчалык идеялары, ушунчалык программалары,
ушундай сонун жазган нерселери бар экен да. Мына ошолорду алып чыгайын десе, бир мындай жол көрсөткөн, көмөк көрсөткөн адам жок экен. Анан кийин баягы бир жерге барайын десе, бизде сөзсүз эле акча сурайт, өзүңөр билесиңер да. Анан ошонун негизин бирок биздин айылдарда, райондордо, областтарда мына ушундай аябай күчтүү биздин жигиттерибиз, күчтүү биздин кыздарыбыз бар экен. Мына ошолордун бардыгынын мен башынан аягына чейин мына спискаларын, фамилия аттарын бүт бардыгын чогултуп, анан кийин келечекте мындай дагы ойлонуп, сүйлөшүп, анан буларды биз жакшы жакка буруп, анан ошол жигиттерибизди максатка кошуп, анан биз аялдар өзүбүз кыздарыбызды тарбиялап, кыздарыбыз менен иши кылып бир ушундай бир жакшы нерселерди жасаганга биз аракет жасап атабыз да. Биз элдин ичинде жүргөндөн кийин биз ошо элдин үнүн жеткире турган адамдарбыз да. Биз мисалы үчүн айтат го, баягы жалгыздарак бак болбойт дейт, туурабы? Мисалы бир адамдын колунан эчтеке келбейт. Анан ошон үчүн биз деген көпчүлүктүн атынан, ошол көпчүлүк бизге ишенген үчүн биз деген алдыга карап умтулуп атабыз да. Эми бул умтулганыбыз биздин мамлекетибиз үчүн, биздин келечек муундарыбыз үчүн, биздин элибиз үчүн бул пайдалуу нерсе деп ойлойм да. Биз эч качан кыргыздар ээрчиген эл эмеспиз. Мен ар кайсы жерде айтып жүрөм. Биз ээрчиткен элбиз. Биз эч качан кыргыздар кул болгон эмеспиз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди эч качан унутпашыбыз керек. Биз эч качан ээрчибешибиз керек. Эч качан бирөөнүн көзүн карап, күн карама болбошубуз керек. Анан биз кийинки күндөрү эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күн менен жашап калгандар болуп атат. 5 сом, 10 сом берип койсо, ошонун сөзүн сүйлөп, анан кийин мындай карап отурсаңчы, биздин элдерибиз бир кандай десем, айласынын жогунан дейинби, же түшүнүгүнүн жогунан дейинби, бир жакшы. Бирок мен акыркы күндөрү карап атам, мына чоң казат чыккандан бери көп эл ойгонду. Буга чейин мисалы биздин эмебизде кичине болсо, айрыкча мына чоң казат чыккандан бери чын эле буну моюнга алышыбыз керек. Буну өкмөт да моюнга алыш керек. Башкалар дагы моюнга алыш керек. Чоң казат чыккандан кийин көп адамдар ойгонду. Мына мисалы мен кече Баткенге, Жалал Абадка, Ошко, Нарын, Талас, Көл бүт кыдырып келдим өзүм машина мененчи. Мына ошол жака кайсы жерге барбайын, даже буларды жанынан көргөн эмес. Мына ошол адамдар чоң казат деген чыгыптыр, балдарынын духу бар экен, аябай кыйын балдар экен. Биз ошолорго кол кабыш кылалы деп, мисалы Баткендин Сүлүктүү, Лейлек деген шаар немелери бар, билесиңер. Мына ошол жактан анан айттым энелерге, биздин аялдарга, келгиле андан көрө ошо балдарга бата эле берип тургула. Бая бата менен жерге көрөт, элге көрөт, бата жамгыр менен жерге көрөт деген, биз батабызды эле берип туралы депчи. Мына ошон үчүн айтайын дегеним, бул чоң казаттын артында Сооронбай Жээнбеков турат экен, Матраимов турат экен, анан дагы бирөө турат экен, анан Путин турат экен деген бул туура эмес. Бир мындай туура эмес сөздү сүйлөгөн, мүмкүн Кудай Таалам биздин пейлибизге жараша ушундай жашоодо жашап аткандырбыз. Күндөн күнгө биздин жашообуз оорлошуп атат. Мындай чындап эле карасаңар, мына мисалы эртең дагы бир коронавируска киргизип ирсе биздичи, биз ачкадан өлүп калабыз. Запас эч нерсе жок биздечи. Мына ошон үчүн биз эң биринчи жан дүйнөбүздү, пейлибизди оңдоп, өзүбүздү тазалашыбыз керек. Тазаланууну биз ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан биз чыгып аткан балдарыбызга, кыздарыбызга биз бата тилек кылып гана отурушубуз керек, Кудай депчи. Эми эгерде ошолор бизди сыйласа, барктаса, келиңиз апалар, силердин бизге кичине кеңешиңер керек, жардамыңар керек. Биз мүмкүн жаштык кылып туура эмес жолго баратсак, бизге бир туура жол көрсөтүп коесуңарбы деп эгерде акыл сурашса, кеңеш сурашса, берип коюш бул биздин парзыбыз Кудайдын алдында. Биз эч качан балдарыбызды, күйөөлөрүбүздү, жаштарыбызды тескери жолго салганга биздин укугубуз жок. Дагы акыркы жолу айтарым, биз энелер уулубуздун төрүндө кыздарыбыздын кызматын көрүп отура турган учурубуз келди. Ак үйдүн алдына чыгып алып, анан тиги кетсин, бул камалсын,
дей турган биз энелер эмеспиз. Элечегибизди кийип алып, жакшынакай болуп, конокторго барып, неберелерди жетелеп, ушундай бир ушу балдарыбыздын ыраатын көрүп, ушулардын төрүндө отурганга Кудай Таалам насип этсинчи. Митинг дегенди мээбизден чыгарып коелучу. Замандаштар, силерден ушуну суранат элем. Максат агай, алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз? Эң негизги планыбыз азыр бул жаңы саясий команданы түзүп, түптөп, ошону деген мынакей саясий жогорку кеңештин шайлоосундагы ат салышка даярдап кирүү. Ошого биз азыр убакыт аз. Ошон үчүн бүт элге кайрылып атабыз. Өзүңөрдүн региондоруңардан бизге чоң кадатка кошо турган, анткени ошол регионуңарды кийин өнүктүрө турган, келечегиңерди жакшы жумушчу орундарды түзүп, экономикаңарды өстүрө турган өзүңөрдүн эле балдарыңар керек. Ошол балдарыңарды бергилечи. Ошентип биз жаңы элден чогулган, элдин деген таламын талаша турган, элдин деген сөзүн айта турган. Анткени бизде жөнөкөй элдин сөзү угулбай атат жогорку кеңештен. Депутаттардын оозунан элдин сөзү түшкөн жок. Алар деген өздөрүнүн бизнесин коргоо маселелери көтөрүлүп атат. Анткени жогорку кеңешти сайсаң эле булардын сүйлөп аткан сөзү баланчаны НДСтен бошотуш керек, анан баланча кредит алыш керек, анан баланча грантты минтишибиз керек деп. Алар деген эл жөнүндө эч бир сөз уккан жокпуз биз аякта. Карапайым. Элдин деген кредиттерин кандай кылабыз? Мынакей, коронавирустан канча деген баары банкрот болду. Ошолордун деген эмне кылабыз деп. Мына жогорку кеңеште деген алып келип алып өкмөттү такалаган бир суроолорун уккан жокпуз да. Элдин деген үнүн, элдин деген ушул жанын күйдүргөн сөздөрдү укпай атабыз да. Элдин турмушун оңой турган ошол эле жаңы таза балдар болот. Мамлекетти башкаруу бул ким? Азыр биздин өкмөт да. Ошол өкмөткө элдин турмушун оңдой турган жаңы таза балдарды алып келишибиз керек болуп атат. Ал балдарды эл өзү алып барыш керек ошол жака. Шайлоонун жолу менен, таза жол менен. Болду, революциялар жетет. Революцияларды көрдүк. Жыйынтык бербейт экен. Демек өзүбүздө ошол жаңы таза балдарды таза жол менен алып барышыбыз керек. Шайлоо менен, мыйзам жол менен. Ушул жаңы традицияны киргизеличи. Шайлоо менен эле нормальный балдарды алып барып койсок болот. Элдин колунда. Эл тандаса, эл өзү деген шайлап берсе, бүттү. Ошо менен деген мамлекет жаңыланат. Ошентип жаңы турмуш келет. Ошентип анан элден чыккан балдар эл үчүн иштеп берет анан. Азыр болсо көрүп атасыңар да, кандай болуп аткандарын. Жок дегенде чек араны чече турган. Ошо да. Чек араны чечпей атышат. Эң эле жок дегенде. Мына кечинде мен Москвадагы ушул Арузаттын кыздары чалды. Эже дейт, биз 8000 мигрант кете албай отурабыз дейт. Азыр биз дейт бир подвалда жашап атабыз дейт. Бомждой болуп деп сүрөттөрүнө тартып жөнөтүп бериптир. Анын ичинде беременныйлер бар, чоң аялдар бар. Аялдар эмне үчүн барган ал жака? Неберелерин багайын деп барган. Ал жакта жумуш жок. Квартирадан чыгарып беришти. Көп ишканалар, частный ишканалар жабылып калды. Просто азыр ошол бир подземкадабы, бир подвалдабы жашап атышат. Көрсөң жөн эле жүрөгүң ооруйт. Мисалы үчүн ошолор биздин келечегибиз да. Ошол келиндин ичиндеги бала биздин келечегибиз. Ошол жерде жаткан жаш балдарыбыз. Мына кээ бирөөлөр чыдабай ичип кеткени дагы ошол болуп атат. Мисалы да, ажырашуу мына ошолордон пайда болуп атат. Неге биздин ошол мамлекетибиз анан ушуну айтсаң эле против өкмөткө, против президентке чыгып атат булар деп эле башты ортушат да. Эми айтып коюш биздин парзыбыз да. Же туура эмес айтамбы? Мага мисалы үчүн личный бийликтин дагы байлыктын дагы кереги жок да. Себеби биз уже жашарыбызды жашап алдык. Бирок айтып коюш Кудайдын алдында биздин парзыбыз. Мына ошол балдарыбыз, ошол 8000 кыргыз, мына Москваны эле айтышты да, 8000 келе албай атат. Эгер болуптур ошолор келсе, биздин мамлекет кантип багат ошолорду? Мына ошолор боюнча дагы кичине ойлонуш керек, акыл жүгүртүш керек. Же туура эмес айтамбы? Башкалар айтат, силер дейт, аябай мындай акылдуу, эмгекчил элсиңер дейт да, сабырдуу дейт. Туура эле, биз ошондой элбиз.
силер жок дегенде дейт эшигиңердин алдына бирдеме сирдемелерди эгип алып деле жанын багып мындай күн көрүп кетесиңер дейт да. Ооба, алар дагы туура. А бирок кээ бирөөлөрүнүн жери жок да, туурабы? Үйү жок, барарга жасай турган жумушу жок. Анан кийин айла жок. Анан биз балдарыбыз ушул жашоо керекпи деп мына ошон үчүн көп жаш балдарыбыз асынып өлүп калып атат. Же туура эмес айтамбы? Мына кыздарыбыз асынып алып атат. Канчалары мына бомж болуп кетти. Канчалары жашоодон үмүтүн үзүп, уже өлгүлөрү келип жашап аткандар бар. Үйрөтө бербейчи, бардыгыбыз эле үйрөткөндү жакшы көрөбүз. Жаштарыбыз деле, карыларыбыз деле, бардыгыбызчы. Үйрөнөлүчү, биз деле үйрөнөлү, билбегенибизди билгенибизден сурайлы. Анан кийин Кудай буйруса, чын эле биз дагы Арузат эл куту партиясын жөн эле ачып койгон жокпуз. Биздин дагы алдыбызга койгон максаттарыбыз аябай көп. Биздин кыздарыбыз аябай кыйын экен. Көптөгөн программаларды түзүп, мыйзамдарды жазып, кыргыздын тим эле укмуш сонун даярданып аткандарыбыз бар. Биз ошолорду Кудай буйруса чыгарабыз. Кудай буйруса биздин мамлекетибиздин келечеги бул жаштардын колунда. Биз ошо жаштардын ден соолугун тилеп, өмүрүн тилеп, жолдоруна тоскоолдук болбой, жакшы ниет менен кетип аткан жаштарды болгону биз жол ачып беришибиз керек. Алардан орун талашканды биз токтотушубуз керек. Бизге бөлүнгөн убакыттар да соңуна келип жетти. Сиздерге эркин микрофон. Айта турган сөзүм, могу бизге каршы жасалып аткан кара ниет иштерге алдырбагыла, провокацияларга биз алданбашыбыз керек. Мунун баардыгы атайын биздин жасап аткан аракеттерибизди каралоо жолу менен чоң азаттын деген жол торо. Чоң азат алдыга койгон максаттарына жетпей калсын деп. Ошентип бул жалпы эле биздин чоң азат эмес, бүт элге каршы жасалып аткан ниеттеги нерселер. Ошону эл түшүнүш керек. Ушунун баарын деген таратып, WhatsApp'та элди деген ушундай мыйзамсыз жолдорго чакырууларды жасап аткан бул кыргыз элинин душмандары. Ошолорду деген табышыбыз керек дагы, жазалашыбыз керек. Аны деген укук органдары жасаш керек. Алардын милдети. Ошон үчүн жанагындай провокацияларга алдырбашыбыз керек. Чоң азат эч качан митингдерге чакырган эмес, мыйзам бузууга деген эч кимди үгүттөгөн эмес. Биздин андай ой максаттарыбыз жок. Ошон үчүн 1-июлдагы мына айтылып аткан митингдерге биздин тиешебиз жок. Барбайбыз, эч кимди чакырбайбыз, келбегиле. Ошону деген эл угуп койсун. Мен деле ошол максаттын айткан сөзүнө кошулам. Бүгүнкү күнү ошол митингге чыгып, биздин ошол жаман жагыбызды кайрадан баягындай баштап алып баргандар, булар биздин душмандарыбыз, кыргыз элинин душманы. Биз азыр оңголгонго, аракет кылганга мындай мыйзам жолдору менен барып атабыз. Мыйзамдан эч качан чыкпайбыз. Мына ошон үчүн дагы бир жолу кайрылат элем. Митинг дегенде мээлеринен чыгарып койсо болот да. Митингге чыгып, жөнү жок эле баягы дүйнө элине шерменде болбой, тынч аман Кудайдан тилеп, андан көрө өзүбүздүн жумушубуздарыбызды аткарып, мына келе турган ошо парламентке чын эле өздөрүнүн арасында жүргөн жаштардан көрсөтүп чыгарганга аракет кылышса деген оюм бар. Алдыда жакшы пландарыңыздар бар экен. Анда эмесе ишиңиздерге ийгилик. Студиябызга келип, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттар да соңуна келип жетти. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Арузат эл куту саясий партиясынын төрайымы Бекова Алмакан эжекебиз жана Чоң Азат элдик кыймылынын лидери Максат Мамытканов агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин көгүлтүр экрандан амандашканга чейин сак, саламатта болуңуздар.